тазалык бул имандын белгиси дейт. Биз эң тазабыз, биз эң кыйынбыз, биз эң илгеркибиз, биз дегенди унутуш керек да, бул болбогон сөз. Бул тазалык эски эненин сүтүнөн, канынан, жанынан өтө турган нерсе деп мен эсептейм да. Биринчи ибадат намаздын ачкычы эмне экен, ошо даарат болуп эсептелет. Мындай деп пишт дешип, деп түкүрүнүп. Эмнеге мен колго суу куям, эгерде жакшы бата албасам деген дагы ой туулуп атышы мүмкүн. Ошолордун таштап коюшуна Акаев күнөөлүү эмес дейм азыр. Жээнбеков күнөөлүү эмес да, туурабы? Ар бир киши өзүнүн оңуна аракет кылыш керек. Сизде эмне карап баары түздөнүшөт? Бул дем акчаны токтоткула, силер бир элге пайдалуу нерсе кылгылачы. Алар 150 жыл мурун жапондор уйлар менен жашаган. Приоритеттерибиз туура эмес коюлган го, баары бирчи. Барыңыздарга салам. Бул 101 подкасты. Көрсөтүүбүздүн башкы максаты бул таанышман, интеллигент, ар кайсы тармактагы компетенттүү инсандардын насыяты аркылуу бактылуу коомдукту көрсөтүүбүздүн талаптарын менен тааныштырып өтөйүн. Бул саясатка бурбаш керек, олутчу болбош керек, анан көрөрмандарга баалуулуктарды берип, анан тажрыйбабыз менен бөлүшүшүбүз керек. Биринчи суроону Азирети муфтийге берсек, Чубак ажынын маектеринен укканыбыз боюнча Кур'ан-ы Каримде 26 жолдон ашык, хадистерде 60тан ашык жолу тазалык жөнүндө аябай кеңири баяндалат экен. Анан негизи эле бул ислам диндердин арасынан баарынан тазалыкка басым жасаган дин, тазалык имандын бир бөлүгү. Ошол боюнча сиз баштап берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден баягы биздин динибиз ошо тазалыктын үстүндө курулган. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыш таануучу адистигин аяктаган. Египеттеги Аль-Асхар Ислам университетинде диндин негиздери адистиги боюнча билимин уланткан Кыргызстандын Азирети муфтийи Замир Кары Ракиев. Баягы бизде тилекке каршы канча бир жылдар баягы динден адамдар бир системанын кесепетинен дейбизби, олагыраак жашап калган үчүн баягы динди өгөйлөп калган да. Дин десе бир мындай эле бир карыган аксакалды элестетип, көлөч маасы кийип жүргөн кишини элестеткен, ушундай эле бир портретти элестеттирип койгон учурлар өтүп кеткен. Эми Кудайга шүгүр, мына эгемендүүлүктөн бери кайра динибиз өркүндөп өсүп азыр келди. Ошон үчүн биздин ислам дини ушундай бир улуу дин, баардык нерсени камтып алган, адамдын ошо жаралганынан баштап кыймыл аракети, жашоосу, уктаганы, турганы, иши кылып жаратылышта баардык нерсеге эч бир жооп таба албай кала турган, адамдын акылы албай турган бир нерсени айта турган дин эмес бул. Баардыгына жооп бар, баардыгына адамдын жүрөгүн, акылын канааттандыра турган биздин Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдо, сүннөттө ушу нерселер бар. Эми тазалык тууралуу өзүңүз айткандай бир ондогон аяттарда келет. Эң биринчи эле биздин негизги ибадатыбыз, ибадаттардын башы дагы бул намаз. Кудай Таала пенде менен Алла Тааланы жакындата турган эң чоң ибадат бул намаз. Намазга дагы жанагы биз билебиз даарат деп коет. Эми эч бир улуттук салтта дүнүйөнү деле карап көргөнүбүздөчү, мындай ошо даарат алгандай тазаланган нерсени жолуктурууга аз кездешет да. Эми даарат алууда билесиздер, кол, бут, адамдын баардык ошо мүчөлөрүнүн баары жуулуп, ошо Алла Таалага жүздөнүүсү дагы бул эмне баягы бир тазалыкка динибиз кандай көңүл бураанын ушундан түшүнсө болот адам. Динибизде дагы ошо намаз баштарда ошонун окуган жери, окуй турган өзүнүн жери ылайык бир таза болуш керек. Эгер таза болбой, жай намаздарына бир нажас болгон, бир адам жиркене турган нерсе төгүлүп калган болсо, ошо жерге намаз болбойт. Андан кийин адамдын даараты, андайын кыблага жүздөнүп туруусу деген сыяктуу кийиминин тазалыгы, ошонун баардыгы каралат. Бул деген эмне? Намазга ошо динге кирген эле, кадам таштагандагы эле биринчи ибадат намаз. Намаздын ачкычы эмне экен? Ошо даарат болуп эсептелип атат. Ошон үчүн динибиз баягы мындай биздин сырткы тазалыгыбызды да караган дин. Андан кийин эң негизгиси ички тазалык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте жүрөгүндө бир атомчолуктагы ошо кыпындай да бир
бой көтөрүү сезими бар адам эч убакытта бейиштин жытын жыттабайт дейт. Бул деген эмне десе, жүрөктө кимдин бой көтөрүү сезими бар, өзүн адамдардан башкача сезген, бир экинчи кабаттагы адаммын, мен билимдүүмүн, мен маданияттуумун, мен ошо бир сугатчы менен кантип басам, мен ошо менен кантип отурам деген бир сезим адамдын жүрөгүнүн бузук экенин белгилеп турган нерсе. Ошондон көрдүңүз да, эми пайгамбардын хадиси, жүрөгүндө ошо кыпындай болгон кибир адам, ушундай бир бой көтөрүү сезими бар адам жаннатка кирбейт, бейишке кирбейт дейт. Ошон үчүн ички, тышкы тазалык баскан, адам менен мамиле болгон, ууру кылба, уурулук кылба, калып сүйлөбө, ушак айтпа, ата-энеңе ак болуп, ата-энени какшатпа, кошуна колоң менен мамилени үзбө, тууган урук менен мамилени үзбө деген нерсенин бардыгы бул руханий, ички дүйнөнүн тазалыгы. Ички дүйнө, биздин динибиз ошо ички дүйнөнүн тазалыгына, андан кийин сырткы кебетебиздин тазалыгына, үй жайыбыздын тазалыгына, жашап аткан мекенибиздин тазалыгына, иши кылып буга бир айтып отурса бир сөз түгөнбөгөн нерселер бар. Мисалы үчүн ошо айлана чөйрөнүн тазалыгы, үйдүн тазалыгы, кебете кечпирдин тазалыгы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кимдин чачы болгон болсо дейт. Карасаңыз ушундан бери чачы болгон болсо ошо чачын сыйласын дейт. Мындай айтканда ошону да таза алып жүрсүн, тарап алып жүрсүн. Кийимдери болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир ак түстөгү кийимдерди аябай жактырып кийет эле. Кур'ан-ы Керимде я айюхал муддассир, о оронуп жаткан пайгамбар деп пайгамбарыбызды ушундай бир эркелеткен абалда Кудай Таала. О оронуп жаткан пайгамбар, кум фа аңфир, ордуңан туруп адамдарды эскерт, адамдардын Кудай бар экенин эскерт. Адамдар ушу дүйнөдө жалган дүйнөнүн азгырыктарына азгырылбосун эскерт. Бардык жакшылыктарды эскерт деп туруп, вараббака факаббир, өзүңдүн Кудайыңды дайыма улукта, вафиябака фатахир, андан кийин эмне, сен кийимиңди тазала деген Кудай Таала. Көрдүңүзбү? Улуу нерселерди айткандан кийин тур, адамдарга жакшылык жай, адамдарды жакшы нерселерди эскертип, адамдарды жакшылыкка бур деп эң улуу нерсени айтып атабы. Андан кийин Кудайыңды улукта, андан кийин кийимиңди тазала деп атат да. Карасаңыздар, бул нерсенин бардыгы динибиз ошо тазалыкка көңүл бурган, ан-назафату минал иман деп улуу аалымдардын калтырган сөздөрү бар. Бул тазалык бул имандын белгиси дейт да. Имандан алынат тазалык дейт. Ошон үчүн динибиз ушундай кеңири карайт. Бул нерселердин бардыгына анан көңүл буруп, ар бирибиз багы динди да туура эмес түшүнүп албашыбыз керек. Ар бир нерсеге динибиз ошого кандай дейт, коом менен мамиледе, ата-эне менен болгон мамиледе кандай тазалык болуш керек, руханий тазалык, кебете кечпирибиздин тазалыгы, ички дүйнөбүздүн тазалыгынын бардыгына ондогон аяттар, ондогон хадистер, биздин жашообуздагы мисалдардын бардыгы динибизде толо. Ошон үчүн элибиздин бардыгын ушундай бир тазалыкка, айлана чөйрөнүн тазалыгына, ички дүйнөбүздүн тазалыгына, кебете кечпирибиздин тазалыгына чакырып кетмекчибиз. Диний китептерди окуганда деле тазалык жөнүндө бөлүм негизи намаздан мурун турат да. Анан бирок биз мындай кээ бир баягы ага көп мындай маани бербегендер 5 маал кайра колун жууп, анан бетин жууп, анан тиги бул деп мындай ушуну ар бир бөлүмдүн жуулушунун бир логикалык жактан түшүндүрмөсүн айтып бере аласыз? Мисалы, эмне үчүн бет жуулат, эмне үчүн кол, эмне үчүн 5 маал деген сыяктуу кыскача да. Өзүңүз айткандай, бизде фикх деп ушундай бөлүнөт. Фикх деген ушу диндин мыйзамдары да, динибиздеги мусулмандар карманып, ошо Алла Таалага күнөө болуп калбагандай, кыймыл аракетинде кандай иш кылганда күнөөгө батпайт, кандай иш кылганда сооп алат. Ошону бир чектеп берген, биздин ишибизди чектеп берген диний мыйзамдар жазылганда фикх деп коет. Ошо фикх китептерин өзүңүз айтканда башталганда, ар бир фикх китепти баштаганда эң биринчи ошо тазалыктан башталат. Кандай кылып биз даарат алабыз? Эң биринчи биз намазга киргенде, башка ибадаттарга киргенде дегендей, анан өзүңүз айткандай ар бир мүчө деген Кур'ан-ы Каримде я юаллазина аману ида кумтум илас-сала, о иман келтиргендер, Алла Таалага ишенгендер, эгер силер намазга тура турган болсоңор, фагсилу вужухакум, силер жүздөрүңөрдү жуугула, ва айдиякум илал марафиq, колдоруңарды ушу чыканаңарды кошуп жуугула, ва аржулакум илал ка'байн, буттарыңарды кызыл ашыкты кошуп жүргула, ва мсаху бир усикум, ушу чачыңарды сылап,
сылап, мындай сыло масах деген ошо сылап коюу, сылагыла деп буйрук кылганда, ушу 4 нерсе бул фарз болуп эсептелинет бизде даарат алууда. Эми мунун өзүнүн сырлары бар экен. Кудай Таала буйруган нерседе ойлонуп көрсөк, Алла Таала бир жерге буйрук кылса аны сөзсүз бир сыры бар. Хикмат деп коет арабтардачы. Булардын улуу сырлары болот экен да, карасаңыз. Ага кошумча кылып пайгамбарыбыз оозун чайкаган, мурдун чайкаган, ошондой тиешелүү жерлерди пайгамбарыбыз бир күнү ушундай суу алып келдирип, колун жууп, оозун, мурдун чайкап, жүзүн жууп, башына мас тартып, анан чыканактарын жууп, буттарын жууп, бул менин дааратым, менден мурунку пайгамбарлардын да даараты дейт. Ана бул даарат улуу инсандар кылып жүргөн нерселердин бардыгын кылуу менен мунун адамдын жүзүнүн жарык болушу, баягы тазалыкка умтулуусуна баягы бир өбөлгө боло турган нерсе экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо даарат алып жүргөн адамдарды ушундай деп сүрөттөгөн. Кыямат күнү адамдар ушундай махшар майданында турганда, алыстан жанагы кашкасы бар аттар, буттарынын туяктары ак болгон аттар, үйүр жылкыларынын арасынан кандай көрүнсө, даараты бар адамдар ошондой көрүнөт деген. Японияда жашап келген адам катары айтсаңыз, үйүнө киргенде сөзсүз түрдө колдорун жуйт экен, анан жанагы мисалы даарат алганда тамагын чайкап атпайбы? Япондор шарттуу түрдө ошентип тамагын чайкайт деген туура нерсеби? Жапон, Кытай, Корей, англис, өзбек, орус, кыргыз тилдеринде эркин сүйлөгөн, араб тилинде окуп жазган. Кендо боюнча бүткүл Жапон Федерациясынын мүчөсү. Экинчи дан жана кара курдун ээси. Убагында Жапониядагы кыргыз студенттер ассоциациясын жетектеген. Кытайда эски Кытай тилин, филологияны, Жапондо чыгыш таанууну жана салыштырмалуу политология боюнча магистратураны аяктаган. Саясат жана экономика адиси Сейтек Качкынбаев. Жапондар супер таза десе болот да. Супер таза, укмуш таза десе болот. Мындайча айтканда, ашыкча таза кээдечи. Сиз айтып аткандай тамакты мындай деп чайкоо, бул сөзсүз нерсе да. Көчөдөн киргенде сөзсүз тамакты чайкоо, колду жууш, бутту жууш, анан күнүгө 2 жолу душка түшмөй адат. Өлдү дегенде 1 жолу. Буга арине бунун өзүнүн климаттык шарты да бар. Мисалы Жапанда азыр мисалы сауна сезон деп каралат, бир 3 айдай. Мындай сиз саунада жүргөндөй эле болосуз да көчөгө чыкканда. Ошон үчүн ал жерде душка түшпөй коюу мүмкүн эмес. Бирок бул кышта да боло бере турган нерсе, сөзсүз. Анан кийин жапондардын дээрлик бир кийген көйнөктү же кайсы кийим болбосун алар мындай 2 жолу кийбейт да. Сөзсүз бир чечкенден кийин ал кир жуугуч машинеге кетеби же ушундай өздөрүндө ушунчалык чекке жетип калган учурлары бар да. Андан сырткары гигиена маселеси бул сөзсүз мына азыр бизге ковид таркап эми маска тагып атабыз. Жапонда деген илгери эле жүргөндө мен таң калчумун, эмне үчүн маска тагат деп. Болбоду дегенде эле бир 10% эл деле мындай мурда деле мындан 15 жыл мурун деле маскачан болуп, анан баягындай санитайзерлерди пишт-пишттешип, анан кайсы жерде болбосун мындай таза жүрчү да. Андан сырткары бул туалет маданияты да. Жапондарда азыр калп айтпасам эгер Токиодо ар бир 500 метр радиуста сөзсүз бирден коомдук даараткана бар да. Даараткана кирсеңиз эми мындай бул уяты жок нерсе, бирок мындай даараткана деген кандай десем бир сүкүт тарта тургандай бир супер мындай комфорттуу жерлер. Баягыда биз кирип туруп моозубузду жаап качканга депрессия боло турган жер эмес, тетрисинен мындай ал жерге кирип, тетрисинен отуруп алып, телефон карап, кээ биркилер шашпай, ушунчалык ыңгайлуу да. Анан бүгүнкү күндө технологияда өнүгүп, Жапондун туалеттери бүгүн вошлет дегендер чыккан, билесиңер. Салттык туалет да бар, биздегидей эле мындай отур. Андан сырткары даарат кылып бере турган туалеттер чыккан, билесиңер, Жапонда. Эми бул уяты жок нерсе. Сиздин ишиңиз жөн эле кнопканы эле басыш, анан калганы толук даарат кылып берет, сиз иш жөн эле отуруш дегендей да. Жаңы жеске сурай берсем, Сейтек байке айтып атпайбы, 500 метр сайын дааратканалар турат, бардык шарттар бар депчи. Анан биз болсо Кыргызстандын борбору Бишкектен таппаган шарттарды тоо башынан Супарага барып
ошоктон көрүп аябай таң калганбыз да. Мисалы ошол даарат алууда эле мен мындай Кыргызстанга келдиби же келе элекпи дегенде бут жууганга өзүнчө раковина ылдый жакка коюп, деги эле тиги тоонун башынан сууну тартып келип, анан ошол кантип ушундай демек жасаса болот экен да Кыргызстанда. Сейтек байке айткандай жиркенген жокмун деп атпайбы? Бишкектен каякка баспа баягы жиркенүү сезимдер болуп турат. Супарага барганда дээрлик баягы ошо жакыныраак да Японияга деп ойлойм. Ошол жөнүндө кантип жетише алдыңар? Кантип жетише алдыңыздар? Эми азыр Сейтек айтып аткан Жапон элиндей эле Кыргыз эли деле байыркы элдердин бири да. Супара жана Супара Чуңкурчак этно борборлорунун жетекчиси, легендарлуу ишкер Шоро компаниясынын негиздөөчүсү Табылды Эгембердиевдин жубайы Кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн кайра жандандыруу миссиясын улантууда Супара Талкан, Супара Сонундук брендтеринин негиздөөчүсү Жаңылсынзат Турганбаева. Анан ал мына диний багытта дагы тазалык боюнча өзүнүн көз карашын уктук. Азыр бирок бул Кыргыз элине 3000 жылдык тарыхы бар деп азыр тарыхчылар далилдеп берип атат да. Демек бул диндеге чейинки эле Кыргыз эли бар деген сөз да. Эгерде хронологияны карай турган болсокчу. Анан эми биз Супарада өзүңөр билесиңер негиздөөчүсү Табылды Эгембердиев бул өзү негизи Сейтек айтып аткандай тазалыктын түрлөрүнүн баарына ээ болгон, таза адам болгон да. Баардык жактан таза адам болгон. Анан ал ошо өзүнүн тарыхын, маданиятын сүйгөн адам катары, анан бул диний китептерди, ыйык китептердин баарын окуп чыккан. Аяктагы ыйык сонун сөздөрдүн баарын күндө жашоосунда айтып колдонуп, мага Кудай жардам берди, мага Кудай жакшы ойлор да жиберди деп ушинтип жашап өткөн адам болгон да. Ошон үчүн биз бул Супара этно комплексин азыр элдер ресторан катары кабыл алып атышат, бирок ал ресторан эмес, ал маданий очок. Ошон үчүн биз тарыхыбыз Кыргыз эли кандай тарыхты басып өтсө, ошол тарыхыбыздагы жакшы нерселердин баарын Супарада көргөзгүбүз келет да. Биз эч качан бөлбөйбүз. Бул эми динчилердики экен, бул же болбосо башка өлкөнүкү экен, улуту башка экен же дагы кандайдыр бир ууруларга бөлүнүп атпайбызбы? Алар экен эмес, толеранттуулук бар бизде. Ошо Кыргыз эли байыркыдан басып өткөн тарыхын, нарктуулугун, салт санаасын көрсөткүбүз келет да. Анан мен эң негизги бир кошумчам азыр эки көз карашка. Бул тазалык эң негизги эненин сүтүнөн, канынан, жанынан өтө турган нерсе деп мен эсептейм да. Анткени бул адам ошо энеден, үй бүлөдөн, кандай коломтодон өсүп чыкса, ички маданияты, ички тазалыгы ошол өмүр бою кала турган нерсе да. Аны эч бир нерсе буза албайт. Эгерде ошол коломтодон жакшы тазалыкты көрбөй калган болсо, анан кийин жанагындай таза эмес, туура эмес жолдорго өтүп кетип атышы мүмкүн деп ойлойм да. Кыргыздын тамак тартаар алдында кол жууган салтыбыз бар. Ошону Супарада мен өзүмдүн бир мечтам болчу да. Кафелерге кирсең, баягы бир 10 чакты киши отурсаң, ар жактан бер жактан мисалы борсоокторду вилка менен кармабайсың да, алып берет, колун жууган жокпу деп ойлоносуң. Кыргызда болсо тамак тартуулардын астында ар бирөөбүздүн колубузга суу куюп чыкчу, ал жерден бата дагы алынчу. Бул аябай сонун нерсе да. Ушуну кайра биз ресторандарга калыптандырсак деген, анан ушу сиздерде башталыптыр. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Анан экинчиси жанагы айтып атпайбызбы, бул энеден, үй бүлөдөн кандай неме көрсө деп, жана Куликовскийге барып таң калганбыз да. Кирсек, мисалы деген администрирование жалаң орус улутундагылар, бирок ишкерлердин баары хиджабчан жүрүшөт да. Кадимкидей эле хиджабчан, мындай жабык жоолук, Анан таң калып, бияка жалаң хиджабчан кыздарды алабы деп сурадым да, сурасам, бул суроону бизге баары берет деп. Себеп дегенде аял заты тамак аш жазардын астында толук чачын баарын жаап деп. Ошол нерсени экинчи жолу сиздердин жана Супара Талкан, Супара Сонундуктан мен көрдүм да. Ал жерде хиджаб эмес, мындай кыргызча артка жолук салынган, бирок дагы бүт баары жабылган, перчаткичен. Ошо кыргыздын келиндеринин ошо жолук салынып тамак аш жасаганы, чачты түшпөш үчүн өрүлгөнү, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Ооба, бул илгертен эле келаткан нерсе Кыргыз элинде дагы.
кумган деген сөз бар да. Азыр археологиялык казуулардан ошо кумгандар канча кылым мурунку кумгандардын тарыхы бар. Алар деген илгери ата энебиз суу жек деп жашашкан да. Ошол сууга барып дагы сууну шалпылдатып колдонушкан эмес. Ошолор идиш менен алып, кумганга толтуруп алып, анан кумган менен өзүнчө тиякты жуунуп, колдорун тазалап, тамак ичкен бул илгертен келип атат. А биз супара жаңы башталганда эле ошол каада салтты киргизгенбиз. Ар бир келген коногубуздун колуна суу куйчубуз, пандемия боло электе эле. Азыр деле бар, бирок азыр ошо пандемия келгенде бизге ошондой жаңы жашоо эрежелерин киргизди, бизге келип айтып атат, суу куйбагыла деп атат. Анткени силер мындай аралыкты сактагыла, эгерде колго суу куйсаңар мындай жакын болуп калып атат деп бизге тыюу салган да. Ошо социалдык дистанция деп алып келип антисептиктен сыйып коюп дистанция. Жо эми ошондой болгон, мындай түшүндүксүз абалдар пайда болот экен да. Бул мындай этнокомплексти башкарганда, маданият, мындай тарыхты көргөзүп атканда абдан кызыктуу нерселер болду, наоборот пандемия келгенден беричи. Анан конокторубуз көрүп калганда, анан алар урушуп башташат. Эмнеге суу куйбайсыңар деп. Биз айтабыз, жок, бизге уруксат жок десе, түшүнбөйт, мындай кээ бирде логика жатпаган нерселер да болуп кетет да. Анан албетте эми баарын айтып атпайм, баарына толеранттуубуз, ага деле макулбуз, буга деле макулбуз. Ошентип, а так, конечно, колго суу куйганда мен көп нерсени байкадым, ошол супарадан бата бергенди билбеген адамдар көп болуп кетиптир да. Илгери чын эле мындай болчу. Кичинекей өспүрүм балдарды бар жакшы кишилерден бата ал деп, колуна суу куй деп атайын жиберишкен. Ал бул өзүнчө бир мындай чоң кызмат болгон да. Кызмат көргөзүп келди деп, анткени бата алган адам чын эле көгөрөт дегенге мен өзүм аябай ишендим да. Азыр болсо балдарга бата, балдар суу куйса, балдарга бата бере албайбыз биз чоңдор. Ошон үчүн аякта мотивация жок да. Эмнеге мен колго суу куям, эгерде жакшы бата албасам деген дагы ой туулуп атышы мүмкүн. Анткени колун жууп туруп деп коюп кетип калды. Даже кол жуугандан кийин монтип колду сууну силтпеш керек дегенди дагы унутуп баратырбыз. Мен аны көп байкайм да, супарадан аны рызкынын баарын деп жакшылап илгерки бар нарк-насилдер жок болуп баратат да. Ошол дагы балким билбейм. Диний жакта дагы жакшы айтылса керек, бирок батаны кыска нуска бата жөнүндө бир балким көрсөтмө алып барганда, балким бар болсо ошо батталарды кыска нуска баталарды көп айтып, анан совет эми деле көп деле күнөөлөбөйм биздин кары кишилерди, анткени алар деле баягы советтик доордо башка идеологияда жашап калды. Аларды деле туура кабыл алып, бирок кийин ушуну биз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек да. Даараткана, ажааткана бул экөө негизи эки башка нерсе. Анан ошону биз бир кылып көрүп, ушуну сиңирип алдык да. Ушуну ажыратып берсеңиз, анан мамлекеттик ишканаларда ажаатканадагы раковинага идиш аяк жуулат тилекке каршы. Бул трагедия да 21-кылым үчүн. Ошол жерде мөмө жемиштер жуулат, шарт жок. Союз учурундагы имараттар, ал кезде эми сөзсүз түрдө буфеттер болчу, тыйындап сатылган, адамдардын мүмкүнчүлүгү болчу, азыр андай жок. Кабинеттерде тамак ичилет, идиш аяк ажаатканада жуулат да. Анын ушуну мамлекеттик деңгээлде бир мамлекеттик ишканаларга, мисалы мектептерде дагы баягы кол жууганга атайын раковина деген жок. Же жетишсиз, же болсо баягы айылдарда жада калса суу жетпеген жерлер бар да. Ушул жакты бир баягы муфтий менеджерлик көз караш менен баягы 2000ден ашык мечит курдук, бул аябай сонун, бирок ошол мечиттерде даарат алуу шарттарын дагы түзүп берсек, анан эң эле сиздин убактыңыз тар болуп атпайбы, ошон үчүн дароо бардык суроолорумду бере алайын да. Эң эле проблема, көп эле тааныштардан уккан, бул бой даарат алуу проблема да. Ушул нерсе Японияда, мисалы, көчөлөрдө, базарларда, коомчулук көп жерлерде, мисалы 15 мүнөттүк душтар бар экен да. Бизде болсо
бойду араттык кантип алам десе, пайгамбарыбыз 3 литр суу менен, анан баягы чылапчы менен алып койчу деп. Бул эми 14 кылым мурунку шарттар, азыр шарт түзүп койсо болот. Ушуну мындай кедей мамлекет болсок деле, бирок бул колго алуучу нерселер болуш керек. Союздун доорунда ушундай салынган экен, адамдар ажатканасы деле бир, ошо раковина, жанагы тамак ашты жуу, ошо адам жиркенип ооругандар, ушундай нерселер да. Эми мунун баары оңолушу керек. Мунун баардыгы тартип менен болушу керек. Баардык динибиз буга да карайт. Карасаңыз, ошо кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы бар. Ошо ажаткана, ошо ибадат кылган жерден канча бир кадам алыста болуш керек дегенчи. Бизде болсо мындай аралашып кетип атат да, көрдүңүз да. Эми айла жоктун нерсеси болуп атпайбы? Эми эч кимди күнөөлөй албайбыз. Мамлекеттик иште иштеген канчалаган намаз окуган адамдар бар. Муну бизге канча жолу айтып келишет да. Эми муну бара-бара адамдар кичине багы кадам-кадам менен оңолуп келатышат. Кудайым буйрса, муну дагы багы бизди көргөн инсандарга багы айтып коюшубуз керек. Ар бир киши өзүн оңогонго аракет кылыш керек. Экинчи нерсе, жана мечиттер боюнча айттыңыз, туура бир учурда бизде мечитке суу саган учурлар бар эле. Эч бир мечит салган адамды көрсө, ушу кандай бир адам болду экен деген сезимдер эле ошентип салынды. Эми канча миңдеген мечитибиз, азыр бир 3000 тегерегинде мечитибиз бар. Бирок ошонун тилекке каршы почти bir 80-90% ошо дааратканалары ылайыксыз салынып калганда. Анан азыр эле кече эле бир чогулуш кылдык, ошо араб фонддорун ачып мечит салгандарга, келген адамдарга дагы азыр бүт ошо даараткана, ажаткана, жатакана, мечит дегендерди өз-өзүнчө салгыла, же болбосо салбагыла. Баш оор кылып келип таштап кетпегиле мечитти. Мечиттерге келгенде адамдар эс алсын деп. Анан берешен жигиттерибиз да чыгып атат. Мына Нарын областында bir жигитибиз, bir Улан деген жигит чыгып, ошо канча бир 20-дан ашык мечиттин дааратканаларын өзүнчө оңдоду. Ошентип жерлерибизден чыгып атат. Мына кече Чубак ажекенин атына коюлуп Жалал-Абадта чоң мечит ачылып келдик. Азыркы салгандардын бардыгы ошо дааратканын бардыгына ылайыктап салып атышат. Мисалы үчүн ошо бизге үлгү болгон Туркия мамлекети бар эле, бул мечиттердин салынышында, Малайзия бар эле. Ошолордон кем болбогон мечиттер эми салына баштады. Бул деген эми кадам-кадам менен экен да, бул нерселердин бардыгы. Жана көйгөйлүү маселелерди айтканыбызча ушу айтып, адамдар оңолушу керек. Анан сиз айтып аткан жанагындай бой даарат деп атабыз. Мындай айтканда душтар, бул нерселер гана болсо да, кече азыр туристтер агылып атат. Мисалы үчүн араб мамлекеттерден эң көп азыр туристтер бизге келип атат. Бул туристтердин келгени биздин экономикага пайда, адамдардын курсагын тойгузуп атат. Бирок ошолордун айткандары бизге багы араб мамлекетинде окуганбыз. Анан баягы жакын болуп сүйлөшүп каласыз да, көп туристтерди минткенде ошолордун да талабы ушу да. Ушу ажатканаңар жок, ошо душтар орнотулса дейт, бизде көптөгөн туристтерибиз ушундан кайтып кетип атат дейт да. Келип изилдеп келип туруп эле бир келгенден кийин ушу нерсе көйгөй дейт. Бизге билинбейт экен. Эми ошо ажаткана жок болсо эмне болду деп багы ошондой түшүнүк кылып коет экенбиз. Бирок канчалаган бизге келаткан ошо мал мүлк, канчалаган адамдарыбызга туристтер келип турса, канчалаган адам жанын багып атат, канчалаган ошолордун эсебинен бутуна туруп атат, жашоосун оңдоп атат. Карасаңыз, ошол нерселердин бардыгы кичинекей нерсеге байланыштуу экен да. Ошон үчүн муну бардыгыбыз бир мындай эл жерибиз десек, ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул адамдардын эң биринчи муктаждыгы ошо экен да. Бул нерселер ошон үчүн сиздин айтканыңыз ошо дагы мен кошулат элем, ошо базарларыбызда да болсо ушундай маданият көрсөтсөк да, көчөдө кетип атып эле ушундай бир дене башын жууп кете турган жерлер болсо деген нерселер, бул динде да каралган нерселер. Адам ар кандай абалда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма ошондой чогулуш, ушундай бир 5 киши чогулуп атабыз. Ушундай жерге келгенде дагы гусул деген ошо бай даарат. Ошо баштан бутунун тырмагына чейин жууганды гусул деп коет, жууну деп коет да. Ушундай гусул кылып келе сүннөт. Бир жерге барганда сенден адам жиркенип калбагандай абалда бар деген бул динибизге шайкеш келген нерселер да. Ошон үчүн муну мен ойлойм, бул нерселерди бир жакшы багытына алып келишибиз керек. Анан өзүңүз айтып аткандай, жанагындай
тамак аш, адамдын ошо эң негизги жашоосу ошол экен да, ошон үчүн ошону алып барып ажатканада жууп, бул нерсени айласыздын оокаты болуп атат, бирок мындан чыгышыбыз керек. Ошол эле абалда жүрө беребиз деген бул жакшы нерсе эмес. Муну бирөөлөр аракет кылып, мисал кылып көрсөтүш керек болуп атат да адамдаргачы. Анан иншалла Кудайым буйрса оңолуу менен чыгып кетебиз деген үмүтүбүз чоң, ишеничибиз чоң. Кызыккан суроом бар эле, берсем болобу? Сизге мисалы өзүңүз айтып атасыз, экономикалык абалыбыз баардык талапты чече албай атат. Ошо өзүбүздүн климатыбыздагы кичине аларга араб өлкөлөрүнө караганда же Жапонияга караганда салкын. 5 мал даарат албаса деле адам жүрө алат. Аны билебиз, Анан мындай карап мен айтам, мен эми динчил эмесмин, мен эч качан ошого бармаган эмесмин дейм да. Бер жака турупчу, тиги бутумду раковинага көтөрүп алып жуумаган эмесмин. Эмнеге ушинтишет? Эми кичине чыдап турса болот да деп коем да, мен өзүмдүн логикам мененчи. Ошон үчүн ушул маселени дагы сиз мисалы сизде эми карап баары түздөнүшөт. Сиз келдиңиз муфтияттын башында болупчу. Ошону эми кичине мындай жеңилдештирип, өзүбүздүн абалыбызга жараша ылайыкташтырып койсоңуз болобу? Бир мындай реформа кылып, мындай өзүңүз жоопкерчиликке алып келгиле ушинтип туралы. Бирок келечекте момундай жашоо болот, момундай имараттар курулат депчи, элди мындай жакшы жашоого үндөп. Бул мындай экен да, эжеке, бул диндин баягы буйруктары деп аталынат да, жана 5 мал намазчы. 5 буйрук деп аталат. Буйрук. Ошону аткарам деп коюп атышпайбы? Буйрук аталынат, бирок даарат деген нерсечи эми бул ар ким ар кандай да, эми 5 мал намазга 5 мал даарат ал деген жок. Дааратыңды бузбай жүрсө, эгер адам даараты бузулбаса, бир даарат менен ошо 5 мал намаз окуса деле болот да. Даарат буза турган нерселер бар. Ошо нерселерге дуушар болбосо адамчы. Анан биз мындай да, эми баягы Кудай Тааланын буйругу өзүнчө буйрук бул нерсечи. Бирок адамдар кандайдыр бир шарт түзгөнгө өтүшүбүз керек да. Раковинага жууганга бизге үн учурап атса, ошого жууй турганга, мисалы үчүн кээ бир Ысык көлдүн жолдорунда кээ бир кафелерде кирип калдык, ошо жууй турганга ылайыктап коюшуптур да. Адамдар акырындан жетилип келатат да бугачы. Ошо нерсеге өтсөк да. Мамлекет жасай албайт атпайбы? Частниктер биз жасап койгон. Эми азыркы кезде сиздерге окшогондор ошондой соода саттыкта жүргөн инсандар ошону үлгү кыла берсечи, биринен бири жугат экен. Эжеке, мына көрүп атабыз, мына 10 жыл мурунку шартыбыз бар эле. Биз адамдарда, мен Египеттен ошо 12 жыл мурун окууну бүтүрүп келдим. Ошол учурда эми адамдардын тип кайрылып, ооз ачыруу дегенди адамдар аз адам билет эле. Ошо өзүмдүн баягы жүрөгүмдө калган нерсе. Анан кичинде жөн эле адамга бара бербейсиз да. Кичине колуңда бар адамга, байке, ошо ооз ачыруунун собушунча бир 10 киши, 20 киши чакырып кичине ооз ачырып койсо, адам туура эмес түшүнөт эле. Ошо кезде бир чөнтөгүңө акча сурап аткандай, бир кайырчылык, бир маданияттуу кайырчылык кылып аткандай эле түшүнөт эле да адам. Эми 10 жылдын ичинде азыр орозо учурда көрүп атасыз да, ооз ачырганга киши таппай атасыз. Азырчы ушундай адамдар бир ушундай жайылып кетти да, жакшылык иштер жайылып кетет экен да. Эң агы телевидениеден айтып башташты. Бул эмне кафелердин осунан көчөдө пробка болуп киши өтө албай калды. Токтоткула, мунун арты дегенге чейин барды. Көрдүңүз да. Эми ошо сыяктуу сиздерге окшогондой соода саттыкта жүргөн, элдин астына үлгү болуп аткан, Супара менен сиздер Кыргызстан боюнча элдерге үлгүсүздөр да. Мына Табылда акебиз менен канча жолу чай ичиштик, ал кишини жакшы тааныйт элем. Кыргыздын мондай салт санаасын, үрп адатын таштап кеткен жападан жалгыз киши да. Карасаңыз, бизге шоро максымдары кыргыз элин дүйнөгө тааныткан адам. Ошо сыяктуу эми сиздер көрсөтүп беришиңиз керек да. Биз баарыбыз эле багы мамлекетте карап отура бергенде бул эмес да. Ошон үчүн бизде ишкерлер муну ордуна коюш керек демекчимин. Биз диний адам экенбиз. Биз багы агартуу иштери, руханий адамдын руханий тарабы менен убара болушубуз керек экен. А бул ишкерлердин иши бир эле бай иш эмес керек экен да. Биз ушуну ишкерлер жакшы түшүнүш керек экен да. Мен дайым ошо бизнесмен болгон жигиттер менен чогулганда болду, болушунча байыдыңар. Бул силердин байыганыңар 40-чы урпагыңарга жетейин деп калды. Болду, эми акчаны токтоткула. Силер бир элге пайдалуу нерсе кылгылачы, көрсөткүлөчү элге. Ушу маданиятты көрсөтүп кеткилечи. Кече мына Жаннат Бозулан таксырдын эмесинде конок болдук, Жаннат Резорс деп.
Мен аябай ыраазы болдум. Өзү да айтты да, мына тоолорду жашылдандырыптыр. 4000 ошо жанагы жаннат отели тургандын биягынын тоосуна 4000 түп эме сайып чыктым дейт да. Ар бирине жана капельный система кылып ошо тоого чыгарыптыр эмелердичи. Ошентип баардык жерди гүлдөтүп кете берсем деген ою бар экен да. Ал деле сизге окшоп өтө динчил эмес. Бирок ушу сооп ушинтип койгонум деп суранат да, көрдүңүздөр да. Эми бизде гана ушинтип башы көрүнүп калган инсандар оңдоп койсо, алакандай Кыргызстанды мен ойлойм бир 5-10 жылда астыга жылдырып коет деген демекчимин да. Ошон үчүн бул нерсени сиздер көрсөтүп берсеңиздер деп өзүңүздөрдөн суранар элем. Биз эң деген сөздү ташташыбыз керек да, кыргыздарчы сөзүнүн того тер жеричи. Биз эң тазабыз, биз эң кыйынбыз, биз эң илгеркибиз, биз эң биз дегенди унутуш керек да. Бул болбогон сөз. Мындайча айткандачы, бул сыйлабастык башка элдердичи. Биз силер кимсиңер дегендей мындай бой көтөргөндүк, бирөөгө акарат келтирүүчү сөз булчу. Башкалардан сыйлабастык да булчу. Бул ошон үчүн ушундай формулировканы кыргыздар көп колдонбой эле койсо жакшы эле да, менин каалоомчу. Биз алакандай кыргызбыз деп эле анан көбөйбөй эле алакандай болуп отура бериш керекпизби? Кичинекейбиз деп. Кичинекей да эмес. Улуу да эл болбойт, кичүү да эл болбойт. Мисалы мага момундарбыз деген дагы жакпайт. Ошон үчүн момундарбыз деп эле момун болуп отура беришибиз керекпи же кичине амбиция болуш керек? Бардык адам дүйнө жүзүндө бирдей болчу. Бардык адам бирдей. А бардык нерсе бул биздин ниетибизге, биздин аракетибизге, биздин ыкыласыбызга жараша болот да, бардык нерсечи. Ошон үчүн биз эң мындай деген негизи өтө жакшы эмес. Эми мейли болуптур. Тазалык жөнүндө айтканда, мына кыргыздын тазалыгы жөнүндө сөз кылалы эми. Кыргызга эмне кылсак эми кантсек тазалык келет бизгечи. Тазалыкты эмне алып келет? Мисалы карап көргүлө, азыр ошол мисалы Супарага баргыла, идеалдуу тазалыкты көрүп атасыңар, идеалдуу мындай бир үлгүнү көрүп атасыңар, туурабы? Бул эмнеден болуп атат? Бул арине бул биздин Табылды аксакал атабыздын өзүнүн концепциясы, өзүнүн өжөрлүгү, ал адамдын характери дагы бар бул жерде. Бирок Табылды сыяктуу кишилер саналуу эле. Негизги ал жерде сыйкыр эмнеде дегенде бул экономикалык фактордо жатып атат негизиненчи. Бул бардык нерсе мотивациясы, себеби менен болуш керек. Тазалыкты айтып кеттик ошол эле Жапон жөнүндө. 100 жыл мурун жапондор ошо бир бөлмөдө уйлары менен кошо жашачу. Билбейсиңер, ишенбейсиңерби? Мына бул тарыхый факт. 100 жыл мурун ошо бир бөлмөдө жашачу, уйу ошо босого жакта турчу, могул жерде очо оголчу, могул жерде тамак кылып, ошо уйу менен кошо эле жашаган жапондар. Бул сыйкыр каяктан келди бул? Бул тазалык каяктан келип калды? Бул мына деп атасыз, бул акча деп атасыз. Акча бул инструмент. Акчаны эмне пайда кылат? Система пайда кылат. Бул либерал демократия. Бул демократия алып келе турган нерсе. Бул капитализм алып келе турган нерсе. Ошон үчүн Жапанда айтабыз, Жапандын экономикасы дегенде биз биринчи Sony'ни, Toyota'ны, Honda'ны, Supra'ны, ошол эле Nissan'ды, Mazda'ны элестетебиз. Булар баары биригип Жапон экономикасынын структурасында 0,3% түзөт. Жапон экономикасынын 99,7% бул чакан жана орто бизнестен тура турган нерсе. Демек, чакан жана орто бизнеске мүмкүнчүлүк болсо, демек бизнеске, ишканаларга эркиндик бериле турган болсо, алар өздөрү кардардын кызыкчылыгын эске алып, кардарым келсе, мени күтүп калса, дарат издеп кыйналбасын деп өзү эле ошол супер туалеттерди курат. Ал өзү эле ошолорго ылайыктуу супер дивандарды коюп, мына ушул жерде күтүңүздөр деп өздөрү эле ошол баягындай электрондук системаны киргизе турган булар. Ошол да жапондар. Туалеттерди салык төлөп атпайбы алар? Салык бюджет бул, мындайча айтканда, бюджетке канчалык көп акча түшсө, мындайча айтканда бюджет деген бул кампа деген сөз да. Кампада канчалык акча көп болсо, аны коомдук жыргалчылыктарга колдонсо болот. Бая сиз айтып аткандай,
ошо мамлекеттик ишканаларда сиз айтып аткандай эмнеге бут жууй турган өзүнчө раковина кылса болбойт деп. Ошо мен деле бир ай мурун ошол атын айтпай эле коеюн, ошо Бишкекте бир аш бышырган жерден ошо бардым. Мен ошол дааратканасына кирип ошо колумду жууп чыгып, анан кайра атсам бир жигит келди дагы ошол жерде сиз айткандай даарат алып бутун ошол раковинага асып эми бутун жууп атат да. Болбосо андан бир 15 секунд мурун эле мен ошол самынга колумду жууп бетимди жууганмын да. Эми ал ошол жерге бутун жууп атат мисалы, туурабы? Ошо окшогон нерселерди оюмча менчик ашканалар кээ бирки түшүнгөндөрү ошону өздөрү бөлүп жасап атат. А мамлекеттикке тилекке каршы мындай кылган жок да негизинен. Бардыгы эле баягы Советтер Союзунда кандай болсо ошол. Ашканаларда деле бизде 1-2-3 мен бир спорат. Бул бүт мамлекеттик. Бирок менчик ишканалар чынында ошо баягы динди түшүнүп калгандар көпчүлүгү, динди түшүнбөгөндөрү деле, бирок клиенттин көңүлүн эске алгандар супарага окшоп, мисалы азыр карап көргүлө укмуш конкуренция болуп, ошол менчик ишканалардын кээ бирки менчик ашканаларга кирсеңиз, чындап эле супер туалет жасагандар пайда болуп калды уже. Бул эмне жөн десе, бул керек болсо ошондой туалетти азыр биздин Соңкөлдө да жасап калышты. Байкап атасыңар да, болбосо ачык талагы ошол жерге дагы мындай супер туалеттерди жасаган кээ бир азыр боз үйлөр пайда болуп калды. Бул мамлекет барып кылып берген жок да, аны Атамбаев деле кылган жок, Жээнбеков деле, Жапаров деле барып кыл деген жок. Аны өзүнүн экономиканын өзүнүн сыйкыры бар ошондой. Бул деген нерсе ошол бизнеске, салык төлөөчүгө канчалык эркиндик берсек, бизге демек либерализм, бизге демек демократия алып келе турган нерсе экен да. Биз шарттарды бизнес ошо шарт демократия, либерализм бул бизнести алып келет. Сейтек азыр, Сейтекке айтдымбы, Япониядагы мисал менен түшүндүрүп атат. Мен Кыргызстандагы эле Супаранын мисалы менен түшүндүрүп берейин да. Туура биз жеке менчик токойдо, тоодо да. Биз деле тоо биздики эмес. Биз деле арендага алып ошол жерде иштетебиз. Бирок биз ошол тоого шлагбаумду коюп алдык. Эмне үчүн коюп алдык? Анткени биз ошол жерде бизге тиешелүү территориянын баарын тозуп туруп, аяка келген конокторубузга айтып атабыз, өзүңөрдүн тамагыңар менен кирбегиле деп атабыз. Аны конокторубуз мындайча түшүнүп атат, булар биздин тамакты жесин, ресторанга кирсин деп, бизди тамагы менен киргизбейт деп атат. Ал туура эмес. Биз аны эмне үчүн киргизбей атабыз? Экинчи, ошол коноктордун маданияты жетпей атат. Ошол жерге таштандысын кошо жыйнап кетиш керек дегенди билбейт. Эгерде биз жеке сектор болгон үчүн биз алдык дагы шлагбаумду жаптык, өзүбүздүн кандайдыр бир кичинекей системабызды түзүп алдык, Сейтек айтып аткандайчы. А мамлекеттикке карамдуу болгон эс алуучу жайдын баары ачык турат. Мамлекет ага көңүл бурбайт. Ошон үчүн аяка кирип алып эркин эмне кылганын ошондой кылып атышат, эмне болуп калып атат, ал свалка болуп калып атат. Аларчанын ичин караңыздар. Ичи эс ала турган жер эмес, свалка. Эми платный болсо деле мамлекеттик көз карашта, аяктачы мамлекеттик түшүнүк менен алар карап атат. А биз жеке секторлор болсо либералдык көз караш менен өзүбүздүн эрежелерди ойлоп таап алып, ал жерге киргизбей, жаман көрсөңөр жаман көргүлө деп атабыз. Жаман көрө бергиле. Даже конокторубуздун көңүлүн карабай, жок, бирок тамак менен кирбейсиңер. Анткени бирөө балким кирет, маданияттуу түрдө отуруп, жыйнап, мусордун баарын машинага салып алып кетет. Бирок 10 кишинин бирөө ошентиши мүмкүн, калган 9 кишинин аң сезими көтөрүлбөй атат. Ошон үчүн биз жаап алабыз, өзүбүз каалаган эрежелерди киргизип алып жашайбыз да. Ошон үчүн биз азыр мына 6-7 жыл болду ошол токойдун арасында турганыбызга. Кудайга шүгүр таза. Бир жумада бир өзүбүз бардык коллектив чыгабыз дагы, бир сыйра мусордун баарын токойдун ичинен тетиги тоонун башына чейин тазалап чыгабыз. Өзүбүз субботник кылабыз да. И то ошондо дагы мусор калып калат, эми майда чүйдөлөрчү. Бирок эгерде биз жөн койсок, анда ал башка жердеги эс алуучу жайларга окшошуп кетмек да. Ошон үчүн башка жердеги эс алуучу жайларды тартипке келтириш үчүн ошол жердеги айыл өкмөтү морики жерге болот, эс алсаңар, отуруп алып, өзүңөрдүн очогуңарды
жасап, тамагыңарды жасап, бул жерге отургула, могу жерге болбойт. Бул жерге болот, бул жерге болбойт деп жердин шартына жараша бөлүп зоналарга бөлүп туруп, анан ошол жерге эрежелерди жазып, детактан талап кылып тура турган киши болуш керек да. Анан эс алуучулар барып дагы анан бул жер болот экен, бул жер болбойт экен деген болуш керек. Мына чет өлкөдө деле бирөөнүн территориясына бирөө кире албайт турабы? Эгерде ал жерде тосмо, зым менен тосмо жок болсо дагы, ал билет, бул башка бирөөгө тиешелүү территория. Аяка уруксаты жок, кирбейт. Эми ошондой системаларды иштеп чыгып, анан ошого жараша өзүбүздүн калкка түшүндүрүү ишин жүргүзүп, анан тартипке келбесек келе албайбыз. Бирөө келип мусорду таштап кетет экен таштандыны, экинчи группа барып аны тазалайт экен, кайра эле ошол кайталана берет экен да. Ал өнүкпөйт, бир точкада турабыз. Мисалы, бул көлдүн жээгиндеги бул чоң проблема да, таштанды боюнчачы, ажаткана боюнча бул абдан чоң проблема да, көл жээги боюнча. Анан жанагындай мисалы жеке менчик мекеме бизнеске берип койсок, баары тосуп алып, баары таза кылып турса, бирок баары акы менен киргизип алат да, албетте. Анан жөнөкөй ошол жактагы тургундар кире албай калат. Мисалы жайлоолор, жайыттар дагы ошол сыяктуу бир кезде бир проблема болду эле го. Ошол жагын кандай кылып чечсе болот? Аны эми киргизгенде, мисалы, аяка баарын эле киргизбейсиңер деп койбош керек да. Эми аякта өзүнүн системасын иштеп чыгыш керек. Момдай талаптар менен макул болсоңор киргиле. Момдай талаптарга бекер эле. Кирип эле атышпайт тияка. Бекерчи биз акча төлө деген жокпуз да, мисалы тияка. Эгер бул талаптарга жооп бербесеңер, жок кечирип койгула, кирбегиле деп эле коюш керек да. Ысык көлдүн жээгинде эгер кайсы бир жерди биз туалеттерди менчикке берсек, биз туалетти берип атабыз. Биз көлдүн жээгин мейкиндикти менчикке берген жокпуз. Түшүнүп атасыз да. Биз туалетти башкарган менчик ишканага берсек, алар туалетти жөнгө салып, тазалап, туалет үчүн өзүнүн акысын алышы мүмкүн. 10 сом алабы, 11 сом, 18 тиын алабы, 12 сом, 43 тиын алабы, ал базар өзү чечмелей турган нерсе да. Бирок биз ал жерде мыйзам бар. Мыйзам боюнча алар көлдүн жээгин менчиктеп алып, адамды өткөрүп койбой койгонго акысы жок. Ошон үчүн буну биз мыйзамдык мыйзам менен жөн эле. Бул коюп берилет, бул коюла турган нерсе да. Ошон үчүн бул көлдүн жээги бул коомдук мейкиндик болуп, бул эч ким аны менчиктеп алып, адамдарды эркин көлгө баруу жолун тосуп алганга акысы жок да, мисалы. Бул нерсени биз ачык айтышыбыз керек. Бирок жолдо кетип атканда эс алуучу жай болобу, бир ашкана болобу, ал жерлерге ошо дааратканаларды коюп кылган болсо, ал дааратканасын тазалыгын кармап туруш үчүн өздөрү кайсы бир акыны белгилегенге өздөрүнүн акысы бар да. Мисалы биз ошондой маселени кылсак, мына бара-бара болуп атпайбы? Мисалы азыр food zone деген кетип атканда бар, эмне деген ашканалар пайда болуп атат, бирок туалети 10 сом, бирок бир топ жакшы да, азыр мурдага караганда. Азыр стресс болбойсуң. Илгери деген кирсең туалетке кириш үчүн депрессия болуп, мындай противогаз кийип алып эле кирбесең болбойт болчу да. Азыр мындай идеалдуу Жапондагыдай эмес, бирок жаман эмес. Бирок мындай бул эгер дагы өнүксө, бул эгер менчик сектор дагы өнүксө, алар 10 жылдан кийин оюмча ошо Жапондун бош илетин деле алып келет деп ойлойм да, мындай бара-барачы. Ал ошондой контролго ала алчу жерлерде, бул мисалы машинеден кетип барат, терезеден ыргытуу, ошол эле сигарет, ошол эле насыбай, баягы көчөдөн обертка ыргытуу, ушуну бала бакчадан, мектептен дейбиз, бирок ошол жактан үйрөтүлөт, чоңойгондо башкача болуп калат го. Ушуну кантип бул Жапондо кандай мисалы? Эми бул Жапонго буну айталы кайра эле ошол бул адаптив менеджмент деген түшүнүк бар да. Мындайча айтканда, мисалы доктор бирөөнү караганда айтат, ал сиздин мына жериңиз ооруп атат, ушуну азыр аппендицит экен деп кесип гана коет да, алчы алып коюшу мүмкүн, же болбосо могу дарын ичиңиз деп гана коет. Бирок эң жакшы доктор өзү билесизби ким? Дүйнө жүзүндө эң жакшы доктор, ар бир адам өзүнө өзү доктор да. Ар бир адам өзүнө өзү доктор болуп, өзүнүн качан ооруп каларын билип, кайсыл учурда өзүн жакшы сезерин, кантсе ал оору кайра башталарын өзү билиш керек дагы. Ошого жараша өзү
туура кийинип, туура тамактанып, спорт менен машыгып, өзүн карап туруш керек да. Ошол сыяктуу. Мисалы, Бишкектен Ошко кетип атсаңыз, Чычкандын боюнда сонун, ошол жерге машинеңизди токтотуп эс алайын деп көрүңүз. Ал жерде эми арактын шишелери турат, памперстер турат, Red Bullдун кабыктары турат. Эми мисалы ошолордун таштап коюшуна Акаев күнөөлүү эмес да эми азыр. Же Жээнбеков күнөөлүү эмес да, туурабы? Ал биздин өзүбүздүн итчилигибиз да, туурабы? Өзүбүздүн мал экенибиз болуп атат, туурабы? Бул деген нерсе ошон үчүн адаптив менеджмент, бул ар бир адамдын өзүнүн үйүндөгү да тарбия, ар бир мектептин өзүнүн тарбиясы, ар бир ошо ишкананын өзүнүн тарбиясы деген сыяктуу, бул ар бир адамдын өзүнүн минималдык жүрүм-турум маданияты, бул айтпаса да боло турган нерсе болуш керек да. Мисалы, ошол эле нерсе, ошол көлгө кетип атсаңыз деле дайыма көрөм, ачып туруп коланы ыргытат, же сникерстин кабыгын ыргытышат. Же болбосо ошол эле могу 12 очок деген могу азыр эле айтып кеттик, Койташтан өткөнүңүздө булак бар, мисалы мен суу алганы барам. Ошол жерге барганда деле кээ биркилер кезекте туруп алып эле монтип деп түкүрүнүп отурган адамдар бар. Ошо эми мисалы түшүнбөйм да, ошол адамдарга мен айдап ошол жерден жакадан алып ага тарбия беришим керекпи, же ошондойлорго мисалы Жапаровдун не тиешеси бар дейм да ошого, же парламенттин 120 депутаттын не тиешеси бар ошого. Сөйтүп, ошону Японияда түкүрүнбөйт да мисалы ошолор. Башынан эле ошондой экенчи, кандайдыр бир жазалар менен тартипке келишет. Бул орто класс пайда болсо өзү, бул ошол эле баягы эле нерсе да. Чакан жана орто бизнеске мүмкүнчүлүк берсе, конкуренция пайда болсо, элдердин кирешеси көбөйүп, эл жумуш менен камсыз болсо, мисалы кирешеңиз көбөйгөн сайын сиз балдарыңызга жакшы тарбияны, жакшы мектепте окутканга ойлоно баштайт экенсиз. Балаңызга инвестиция кыла баштайт экенсиз да. Ал жакшы мектепте жүрүп, жакшы чөйрөдө чоңойгондо, ал өзү эле ошо түкүрбөй бала баштайт экен. Бул келип эле кайра эле бул либерал демократиялык коом менен же болбосо мыйзам үстөмдүүлүгү орногон, ошого окшогон бакубат коомду алып келүү менен болот экен да негизи. Эгер биз жакыр коом болсок, кечирип коесуз. Эгер биз жакыр коомдо ушундай жүрө бере турган болсок, азыр Дүйнөлүк банк айтып атат, Кыргыз Республикасынын калкынын азыр 32% жакыр деп айтып атат, кедей деп атат. Мындайча айтканда 6,5 миллион калктын 2 миллион 200 миңи азыр кедей деп атат да. Кедей кишилер арина алар мындайча айтканда баягы кедейликтин капканы бар да. Алар ошодон жүрө берет. 8 балалуу, 9 балалуу болуп алат, рызкысы деп элечи, мисалы. Балдарды тарбиянын, алардын келечегин окууга бере аламбы деп ойлонбостон туруп эле балдар көбөйө берет, мисалы Кыргыздын жакырларынын проблемасы дагычы. Балдарга атасынын, апасынын мээрими жетпейт. Материалдык акчасы да жетпейт. Анан балдар ал жерде арийне баягы сөгүнгөн, түкүрүнгөн, баягы эптеп эле алганын жеп туруп таштап салган балдардын да чоңоюп аткан себебине бул дагы таасир этет да. Эгер орто класс пайда болсо, курсагы ток, жакшы жашаган адамдар болсо, алар көбүнчө балдарына инвестиция кылып, жакшы окутуп, жакшы тарбия бере баштайт. Мен ага кошула албайм, анткени мен бир эле мисал келтирип коеюнчу. Жапанды, Кореяны караңыз, ушундай. Жок, мына мисал. Алар 150 жыл мурун жапондор уйлар менен жашаган бөлмөсүндө. Бирок мен бир мисал келтирейин. Мен өзүм көзүм менен көргөн бир үй бүлө бар. Өтө бай, абдан жетишкен бакубат жашоодо жашайт. Мен ал үй бүлөсүндө отурганда, мындай үйүндө байкаганда, балдары үйүндө ар бир жеген конфетти дароо барып мусорго салат. Үйүндө таптаза, тазалыкты сактайт. Бирок ошол эле үй бүлө менен эшикке чыкканда, ошол эле балдар ичкенин ыргытып, жерге таштап, каалаган жасайт. Алар кече эле бай болгондор ошолор. Ал кече эле бай болгондор ошолор. Ошондо эми ал баягы көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт ал кече эле бай болуп калгандар ошондой. Алар али түшүнбөй атат байлык эмне экенинчи. Сейтек мырза, ошону мен айтып берейин. 1 муун өтүп, бир 20 жыл, 30 жыл өткөндө
мынандай бакубат жашоо баардык үчүн кадимкидей болуп калганда ошого келет өзү. Жок, ошон үчүн Сейтек мырза, мен мындай башында сөзүн башында айттым го, эне бул баарынын тамырынын баары энеде, сүтү, жаны, каны бүт ошондон кетет тазалык депчи. Ошол эне өзү жасайт, үйдөгү тазалыкты өзү жыйнап, тартипке келтирген үчүн ал балдарынан талап кылат. Үйдө тазалыкты сактагыла дейт. А эшикке чыкканда ал адам, ал эне эшиктеги тазалыкка кол кабыш кылбагандыктан ага баа бир. Эшикке чыккандан кийин демек ал балдарын үйрөткөн эмес. Эшикке чыксаңар дагы таштандыны өзүнүн чакасына ыргыткыла деп үйрөтпөйт экен ал. Мен ушуну байкадым да. А мен үйдө эме кылса ошо кылсын, мен балдарымды эшикке чыкканда таштандыгы ыргыт, эч качан коомдо моундай нерсе жасаба деп коомдогу жүрүм турумуна мен өтө көп маани берем да. Эне жөнүндө талашпайм менчи, ооба. Ар бир эне ооба. Бул жерде андай кылат. Ооба, эне эмес бул жерде. Бирок бул маселе бул негизинен жакырчылыктын проблемасы негизи. Бул жакырчылыктын, кедейчиликтин. Жакыр болуп деле үй таптаза, эшикте таптаза жүргөн адамдар бар да. Лондондо жаңы эле. Биз Советтер Союзу үйрөтүп койгонбуз да мындай. Жакырлар дайым ыймандуу, байлар мындай ыймансыз, байлар дайым мындай бир керсейген адамдар депчи. Биз ошон үчүн айтып атпаймынбы? Жапондун, Корейдин, Германиянын, Финляндиянын, Норвегиянын коомун карабайсыңарбы? Байлык менен ыйман, ынсап, ыклас, чын дилден жүрүү бул баарын бири-бири менен бир туугандай, оң кол, сол колдой экөөнү камтып жүрөтсө болот турган нерсе. Советтер Союзу ошол дайым сөзсүз байды бир ыймансыз бир образ, а кедей сөзсүз жакшы адам болуш керек да. Андай болбойт. Жапондагыдай, Финляндиядагыдай, Норвегиядагыдай, Кореядагыдай бай дагы, ыймандуу дагы, таза дагы, ыкласы дагы, ниети дагы таза, өзүнүн напсисин да тыя алган дагы адам болот деген нерсе бул мына үлгү катары көрсөтүп атат. Мен чоң таятам ушундай нерсе айтканда, жалкоолор эле жакыр, эң жакырлар жалкоо депчи. Бирок жанагы айтып атпайбы, эмнеге бизде ушундай душтар жок деп. Бай кедей демекчи, көчөдө кетип баратсак, салон красоты, парикмахерскийлер толтура да. Анан биз мисалы жакыр жашаган үй бүлө дегенде деле тойго барар да, сөзсүз түрдө 500 сомго, 1000 сомго ошол эле жакыр деген эжекелерибиз прическа жасатат, маникюр жасатат да. Биз приоритеттерибизди туура эмес койгон эмес. Ошол жакыр болгон үчүн уялат да. Жакырларда комплекс бар ошон үчүн. Бир айда бир тойго ошо жазаткан бул приоритетирээк, ал мындай тырмагын жасап, чачын жасап койсо эле сыртынан таза көрүнүп калбайт да. А бирок тазалыкты алдыга койсок, бизде ушунча салондордун ордуна, мисалы Бишкекте бир душ билесиңерби? Платный, Ошский базар жакта же Дордой жакта жана бүт шарттарга жооп берген, кире калып, сонун жана Япониядагыдай кнопкаларды баса калып, кийим кечең жууп алып чыккан, андай бизде жок да. Бизнес идея болуш керек, себептен азыр күн ысыганда ысы берет. Ооба. Бул дин маселеси деле эмес, ооба. Бул 40 градус Бишкекте бул деген эң тердебейт деген адам деле тердейт болуш керек, туурабы? Бирок анан ишканалардын ичинде деле жок. Болуп атат да, Дарья. Мисалы Жапондо, мен дагы чын эле жапондор менен тыгыз байланышкам, алар күндө душка түшөт, күндө кийимдерин жуйт. А бизде кыргыздарда күндө душка түшпөсөк деле жүрө беребиз, ачыгын айткандачы. Анан алар деген көчөгө кетип баратып, ысып кетип, анан чыдабай кетип душка түшүш керек деген ой болобу кыргызда? Бирок шарк жана эле анткени алар көнүп калат да, анан аябай чыдабай кетет да, анан жанталашып жанагынтип 10 мүнөттүк акчаны салып бат-баттан жуунуп чыга калышат да, алар көнгөн ошого. Мисалы мурун деле Союз учурунда, андан мурун деле чачты тойго жасатып барышым керек деген жок болчу да. Салондордо ашты шарт түзүп берди, элдер барып баштады. Туурабы? Ошондой эле душтарды коюп берсек, биз адамдарды эле күнөөлөй бербей, шарт түзүп берсек, адамдар ошого бара-бара көнөт эмеспи? Мисалы, ошол тоого баратканда көбүнчө эле водопадка барышат, шаркыратмага. Ошого бараткан жолго, мисалы, ажатканаларды орнотуп,
тиги мусорный бактарды коюп, анан стрелкалар менен жазып, монча метрден кийин ажаткана бар, монча немеден кийин бар деп койсо, адамдар бара-бара ошого көнөт эмеспи? Негизи бизнес сообщество чогулуп биз ошол маселени талкууладык да, келгиле шефство алып, кандайдыр бир жерлерге коелу, ушу каражат чыгаралы деп, аны жана туризм боюнча департамент сунуштап, бир чоң проект иштелип чыккан да. Ал эмне үчүн иш жүзүнө ашпай калды? Анткени айыл өкмөтү туалет кура тургандагы жерди бөлүп бергенге укуктары жок. Могул жерге туалет салам десең дагы ошол жерге айыл өкмөтү сага чечим чыгарып бере албайт. Ушул жерге туалет салынсын деп. Алар эч нерсе колунан келбейт, жогору жакты карап эле отура беришет. Кийин мен ушул жерге туалет салынсын деп чечим чыгарып берип койсом, мен соттолуп кетем дейт да. Көрдүңбү, система баары байланышкан да. Бул либералдык мыйзам, көрдүңүзбү? Либералдык мыйзам болсо демек, оңой бизнес ачуу, оңой туалет салууга мындай шарт түзүлсө оңой. Демекчи бул либералдык мыйзам да дагы. Анда элдер азыркы идеяда сиз айткандай Ош базарынын жанына бирөө 4 көздүү душ сала калат мүмкүн, туурабы? Анан бирөө дагы бир жерге оңойраак туалет курушу мүмкүн. Мисалы, мындай просто ичиң ачышат да, канча автомойка бар шаарда. Туурабы? Машинелер жуулуш керек. Толтура бар, аларга берилип атат, канализация берилип атат, суу берилип атат. Бирок адамдар жуулбаш керек. Адамдар мындай приоритеттерибиз туура эмес коюлган го, барыбирчи бул экономикадан мурун. Ошондой эмеспи? Кыргыздагы айтылбай кеткен эми Кыргыздагы эмне тазалыктар бар эле дегенде, бул биздин дагы өзүбүздүн жакшы касиеттерибиз бар да. Бая сиз айтып кеткендей жаңы же баягы кол жууганда кыргыздар кол жуугандан кийин мисалы силкпейт да кыргыздар. Буну макүрү болот деп коет. Колуңда ырыскынын баарын төгүйесиң депчи. Андан сырткары мисалы кыргыздар гигиеналык жактан 100% таза болуп турса дагы бутун кармап туруп кайра тамак жебейт. Колуң бутка тийгенден кийин кыргыз сөзсүз колун кайра жууйт. Бутун гигиеналык жактан мончодон азыр чыккан идеалдуу таза болушу мүмкүн да. Бирок колуң бутуңа тийип калдыбы же тизеңине тийип калдыбы, сен сөзсүз столдун үстүндөгү дасторкондо үстөгү тамакка колуңду тийгизе албайсың да. Сөзсүз кайра колуңду жуушуң керек болот. Кыргыздын ушундай сапаттары бар да. Мисалы мындай нерселерди мен ошо көп эле Жапанда көрүп калдым да. Ошол эле мактаган ошо арабтар менен, пакистандар менен кээде отурасың, тамак жеп отурасың, дасторкондон оңго, солго аттай беришет. Мисалы бул дагы кыргыз үчүн, мен үчүн мисалы бул кабыл алынбайган тазалык да болчу. Ал дасторкондон кантип аттайсың? Бул дагы мүмкүн эмес нерсе да, туурабы? Ошол эле нерсе кээ бирки корейлер менен же болбосо башка чет өлкөлөр менен отурасың. Гигиеналык жактан таза, бирок колдору бутуна тийип, буттарын, учтарын, тырмактарын кармап коюп деле кайра тамак жеп отура берген адамдар бар да. Мисалы мен ошондой учурларда эми кыргыз, мисалы биз бала кезден мындай тарбия көргөнбүз да. Мен үчүн мисалы кабыл алына албайт да мындай. Эми ал менен ооба мамилени үзбөйсүң, сүйлөп отура бересиң. Бутуңду кармадың, колуңду жуу деп да айта албайсың. Бирок байкап коесуң да, мына биздин кыргыздын өзүбүздүн тазалыгыбыз, өзүбүздүн мындай өзүбүзгө тете болгон бир кандайдыр бир өзгөчөлүгүбүз да бар да. Мисалы мен ушундай нерселер Кыргызда жоголуп кетишин каалабас элем да. Гигиеналык жактан 1000 эсе таза болсоң деле, бирок колуң бутуңа тийдиби? Дасторкон турабы, улуу деп эсептенет. Андан аттап өтпөгүн сен. Мен ушу сиз айтып атканды ата бабанын коду деп айтам. Ата бабанын коду. Алар кыргыздын коду, кыргыздын бул бир кандайдыр бир айты берип, нагыздыгы, тазалыгы ушу сакталып калса экен деп мен дагы башка жерлерде деле, мисалы балдарыма деле мен ушуну тарбияны берем да. Мисалы колуңар канчалык таза болсо деле, колуңар бутуңа тийип калдыбы? Ошо ойдон кайра эле наңгармаганга болбойт депчи. Идентификационный код деп эле анан ал эмне, анан идеология деген эмне деп эле ызылдап атпайсызбы? Мына ушул ата бабалар, ата энебиз үйдө отуруп алып эле, ой ал болбойт, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп өзүнүн жүрүм турум менен эле жанагындай нерселерге үйрөткөн да. Биз чын эле мен азыр Супарада бир күндө көп тамакты даамдайм. Ачуусунан таттуусуна чейин, ысыгынан муздагына чейин даамдайм. Албетте ал мен
өтүмө зыян. Доктурга барам, ал айтат, сен даамдап туруп кайра ошону оозуңан чыгарып сал дейт да. А мен анте албайм. Анткени мен кичинекей кезимде менде ата-энемден келген код бар. Кесир болот, тамакты түкүрбөш керек, таштабаш керек дегенчи. Эми Америкага барсам, нандар, дан азыктары ар кайсы жерде ар кайсы жерде чачылып жатат. Мен бирөөнү тересиң, экөөнү тересиң, анан көп нандын баарын терип жүрө албайсың да, анан ага да көнөт экенсиң да. Мейли анда жата берсин депчи. Ал нанды жерге таштап койгон бизде болбойт да. Анын биздин жүрөгүбүз ыркылдап кетет да. Мына ошонун баары каяктан келатат? Баары үйдөгү ата-эненин сөзүнөн келатат. Эми ушул учурдагы жаңы муун ошону жасабай атат, ага көп көңүл бурбай атат, ага биз күнөөлүүбүз да. Анткени бизде ата-энелерибиз башкача тарбиялаган. Мен мисалы азыр өзүмдү ата-энем тарбиялагандай балдарга тарбия көрсөтө алдым деп айта албайм. Алар күнү-түн эмгектенген, жашоо образында эле өзүнүн иши менен, сөзү менен дал келип, ошондой да жашап, ошол сөзүнө туруп, ошол сөздү карап, ушундай экен деп жашаганбыз. Азыр эми биз же үйдөн мурдагы ата-энебиздей болуп эмгектенбейбиз, тамакты өзүбүз жасап жебейбиз, жада калса диванда сутканы балдарыбыз менен кошо талашып чукуп отурсак, жакында мына музей ачылды. Бир кичинекей балдар келип, ошол жерде өнөр айылын карап отурушат. Мына карагылачы, биздин ата-апабыз минткен, атабыз тинткен, бозу жасаган, жүн туткан, тиги бу деп айтып берип десек, бир аябай акылы тунук бир бала бар экен. Же анда бизди кийин ата-энеңер эмне кылган, ошону ушинтип жасачы десе, диванда сотка чукуп отурган атабызды тартабы жасайбыз деп кичинекей биринчи, экинчи класс окшойт. Ушундай сөздөр чыгып атат да. Демек биз күнөөлүүбүз да, ушул кийинки муун жакшы балдарды тарбиялай албай атабыз. Ошо өкүнүчтүү. Ошон үчүн мен азыркы муундарга эгерде туура эмес нерселерди жасап койсо, мындай кыйын биз ушундай болчубуз деп айта албайбыз да. Сиз чоң апа менен чоңойдуңуз беле? Биз мен өзүмдүн ата-энем менен эле чоңойгом. Апаңыз иштечү? Апабыз иштечү. Ишине барып келип, мугалим болуп келип, үйгө келип, кадимкидей кол өнөрчүлүк иштери менен жасаган. Анан апаң өзү дайыма кыймыл аракетте болуп атса, тамакты өзү жасаса, кол өнөрчүлүк менен алектенсе, жүн тытса, шырдак шырыса, сен отура албайсың да. Кошо жанында жүрүп бир нерселерди жасап, өнөрчүлүккө үйрөнөсүң. Ар бир нерсени улам жасай берсең, ошо сага дагы тажрыйба болот. Сөзү менен да кошуп айтып. Сөзү менен да азыркыдай болуп, көп сөздү сүйлөп айтпай, мындай мээни өзгөртө турган сөздөрдү сүйлөш керек да. Мисалы, Байкеңер ошондой адам болгон. Мен мисалы ортобуздагы жаш 19 жашта, анан кээ бирде супараны салып атканда мен да көз карашым кичине заманбап болуп, анан кичине мындай жалтырак жылтырактуу ойлонуп эм да. Анан Байкең отуруп, могу жерге мына конокторубуз келип баса албай атат, таштын ордуна мындай кафель эле кылып койбойлу, тиги бу дегенде, жаңы айылдагы супсулуу болгон Нукура апанын оозун помада менен боебочу деп эле койчу. Мына ушул сөздүн ичинде эле канча түшүнүк жатып калды да. Демек, мен супарада андай жалтырак жылтыракты жасабашым керек экен деп эле түшүнөм да. Келиним керегем сага айтам, келиним сен укчу деген сөздүн маанисин кыска нуска сөздөр менен, бата менен эле көп нерсе. Ушу биздин кыргыз эмне үчүн байыртадан бери жок болуп кетпей жашап келатат. Ушунун артылыктар менен жашап келатат да. Сиз айткандай жашообуз жеңил деген үчүн биз баары сотко кармап калганыбыз үчүн балким татыктуу тарбия коммуникацияда бир аз боштук пайда болгон үчүн ушундай маселелер чыгып атса керек. Кыскасы ошол боштукту толтуруу максатында биз 101 подкастын жасап атабыз. Урматтуу достор, бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандар, андыктан бул берүүнү тараткыла, бөлүшкүлө, лайк аябагыла жана пикир жазгыла. Дагы кандай темаларды күткүңөр келет, көргүңөр келет, кыскасы биз менен болуңуздар.